Сооротуучу Кудай. 3 ноябрь. Бардыгыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалап. Бүгүн үй бүлө тууралуу бир-эки сөз айта кетсем. Үй бүлө бул Кудайдын планы. Мүмкүн болгон эң жакшы сапаттар, эң жакшы иш аракеттер адам башканы сүйө баштаганда пайда болот. Эгер үй бүлө идеясы болбосо, сүйүү тажрыйбасы болмок эмес. Сүйүүнүн табияты башка адамга көңүл буруу жана кам көрүү. Сүйө баштаганда өзүң гүлдөй баштайсың. Өзүңдү эле карай бербей, көз карашыңды өзүңдөн баалуураак бирөөгө бура баштайсың. Ага жакшы болсо, сага да жакшы. Ал ыйласа, сен да ыйлайсың. Ал өзүн бактылуу сезсе, сен да бактылуусуң. Ага жакшы болсун деп, колдон келгендин баарын жасайсың. Бардыгын курмандыкка чалууга даярсың. Ишенимдүү болууга даярсың. Экөөңөрдүн ортоңорго үчүнчү адамдын киришине эч кандай жол бербейсиң. Бактылуу үй бүлөнүн ушундай моделин Кудай тургузган. Башкача айтканда, бул Кудайдын үй бүлөгө койгон эң баштапкы планы. Кудай үй бүлөнү ушундай көргөн. Баарыбызга үй бүлөлүк бактылуулук каалайм.